Өспүрүм каза болгон интернаттын директорун иштен алуу талабы коюлууда. Кыргызстандагы эки уюм военно-Антоновка айылындагы балдар үйүнүн директорун кызматтан алууну талап кылып жатат. 13-июнда өлкөнүн акыйкатчысы Токон Мамытов 12 жаштагы баланын өлүмү боюнча иш тергелип бүткөнчө директор кызматынан убактылуу четтетилип, бул окуянын чоо жайын териштирүү үчүн өкмөттүк комиссия түзүлүшү керек деп эсептеерин билдирди. 12-июнда балдардын укугун коргоочулар лигасы уюму өспүрүм киши колдуу болгонун, директор жоопко тартылбай жатканын белгилеп, айыптуулардын баарын жазалоого чакырды. Акыйкатчынын маалыматына караганда, директор өспүрүмдүн өлүмүнөн кийин окуучуларды суракка алууга кийлигишкен жана өлүм тууралуу фактыны жашырууга аракет кылган болушу ыктымал. 6-класстын окуучусу Игорь Якунин каза болгону Сокулук райондук ички иштер башкармалыгында быйыл 1-июнда катталган. Баланы кошмо штаттардагы үй-бүлө асырап алган. Алар жалдаган адвокат өлүмдү иликтөөдөгү мүчүлүштүктөр тууралуу райондук прокуратурага арызданды. Үй-бүлөнүн айтымында баланын саламаттыгында маселе болгон эмес. Акыйкатчы тергөөнү Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүп берүү керектигин айтууда. Чүйдөн военно-Антоновка айылындагы балдар үйүндө жетим жана кароосуз калган балдар тарбияланат. Мекеменин жетекчилиги укук коргоочулардын талаптары боюнча азырынча комментарий бере элек. Булак Назар Ньюс KG. Казакстанда митингге чыккан 3 киши камакка алынды. Казакстанда сот 3 кишинин митингге катышканы үчүн 3 күндөн 5 күнгө чейинки мөөнөткө камакка алды. Азаттык радиосунун казак кызматынын маалыматына караганда, Орол шаарынын административдик соту активисттер Орунбай Охасовду, Дархан Кайырбаевди жана Амангелди Орозбаевди тынч жыйындарды өткөрүү тартибин бузууга айыптуу деп таап, алар акция өткөрүү үчүн уруксат алышпаганын билдирди. Соттолгон 3 активист шаардын Борбордук паркында нааразычылык акциясын өткөргөнү үчүн бир нече күн мурда кармалышкан. Алар соттун чечимине макул эместигин билдиришти. Акция 29 майда өткөн. Ага чыккандар колуна репрессиялар токтоткула, саясий туткундарга боштондук деген жазууларды кармап турушкан. Булак Азаттык. Өзбекстанда ВИЧ-ти башка адамга атайлап жуктурду деп шектелген аял кармалды. Өзбекстанда 34 жаштагы аял ВИЧ инфекциясын башка адамга атайлап жуктурду деп айыпталып жатат. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда, окуя Бухара облусунун Вобкент районунда катталды. Полиция кылмыш ишин козгоп, аялды оорусун билип туруп, жергиликтүү тургундардын бирине корголбогон жыныстык катнаш аркылуу жугузган деп айыптоодо. Маалыматта айтылгандай, тийиштүү мекемелер аялды буга чейин бир нече жолу эскертип, ВИЧ-ти башкаларга жугузса кылмыш жообуна тартылаарын билдиришкен. Кылмышка шектүү келинден ВИЧ инфекциясы 2019 жылы аныкталып, ал облустук СПИД борборуна каттоого алынган. Булак Азаттык.